А бирөөсү айтып атат, мурутчан болчу деп протоколдо бар. Мен өмүрүм мурут коюп көргөн эмесмин, анткени мурут өспөйт мага. Колтугума да дил чыкпайт мага. Bu yerде шайрман шалпы укасымен аркасынан отуруш керек кой. Биринчи киргенде эле спецназ. Мени атып таштаган. Мен ошол жерде без сознания калганда матрас менен көмүп ташташкан. Кайдагы моюнума алам, мен эч кандай моюн албайм мен. А бийликти азыр ким басып алды? Биз басып алдык. Башкалар басып алдык. Мына ошолорду соттойбуз аны. Эртең бийлик алмашат. Ошол иштин баарын коркогон бүт сотрудниктин баары жоопко тартылат. Мени Атамбаевди сатпаган үчүн соттодуңар. Мен сыймыктанам Атамбаев. Дагы да колдой берем Атамбаевди. Мен Мамакеевди октарларды алдырып мына ранен алган бар. Осколкаларды алдырып аткан моментте себеп дегенде ошол тиги июнь айында мен болгону өзүм жарандык гана позициямды билдирип, мен эч кандай чиновник болуп иштеген эмесмин. Таксовать этип үй бүлөмдү бакчымын. Болгону ушул Алмазбек Атамбаев жана анын командасын жүргүзүп аткан политикасын колдочумун чын-чынында. Бирок мыйзамсыз иштер башталып, именно Сооронбай Жээнбековдун командасы Конституциянын 6-беренесин бузуп, мыйзамды артка иштетип, укугун тебелеп, өзү берген анттарды аша чаап, мыйзамсыздыкка бараткан үчүн мен ошону талап кылып барганым чын. Жана менин отставкасын сураганым чын. Себеп дегенде ал берген антына туруш керек, конституцияны бузбаш керек, мыйзамдын артта күчү жок деген принцип бар. Ал ошону нарушать этти. Мен ошол жарандык позициямды билгизип гана баргам. Урматтуу төрагал кылуучу, мен эми айыптоонун булдар биздин тагдырыбыз чечилип атат. Мен айтчуларыма айтып бүтүп алайын. Бул жерде айып коюп аткан тарап деген мени деген захват кылды, таш менен урду, оружиени кармап алды, тиги у деп болбогон айыптарды коюп атат. 7 августта саат 7-8 чамасында биринчи киргенде эле спецназ мени атып таштаган. Мен ошол жерде без сознания калганда матрас менен көмүп ташташкан. Мен ошол жерде жарандар көрүп таап чыкпаса, матрастын астында мен без сознания өлүп да калышым мүмкүн болчу. Анан ал жактан чыккандай мени скорый менен Мамакеевге алып кеткен. Мен Мамакеевди октарларды алдырып мына ранен алган бар. Осколкаларды алдырып аткан моментте урматтуу төрагал кылуучу мага сөз берип коюңуз таканса. Мен позициямды түшүндүрүп айтайын, эмне үчүн отказ берип атканымды түшүндүрүп айтып коеюн. Саат 8-ден баштап түнкү саат 11-ге чейин мен операцион столдо болуп, кантип барып атып мен спецназдар захват кылам, оружиелер захват кылам. Чуш мунун баары. Жалган. Аман деген бала менен сүйлөштүрүп 313-статьяны козгоп атат, меж региональный рознь деп. Мен сүрөтүмдү коюп туруп интриганы УКМК өзү жазаган. Мен 12 августта колго чыгып атам, 14-15 августта мен СИЗОдо жатсам интернетке чыгып атат. СИЗОго кирип бараткан моментте шнурунан бери чечип алат. Мен кантип чыгарам ошону интернетке? Бул УКМКнын провокациясы болчу. Экинчи тарап Аман менен сүйлөштү деген жак. Аман деген жок вообще. Мени беттештирген да жок, сураштырган да жок. Эмне үчүн менин укугумду ал жерден да тебелешет? Опознание жасап жатканда ошол жерде 2 альфа туруп наглым образом ушул деп мени көрсөтүп атат. А бирөөсү айтып атат, мурутчан болчу деп протоколдо бар. Мен өмүрүм мурут коюп көргөн эмесмин, анткени мурут өспөйт мага. Колтугума да дил чыкпайт мага. Ушунун баары жалган. Урматтуу төрагалчы, до конца айтып бүтөйүнчү. Эми ошол нерсенин баарын токуп жантып булар териштирген да жок, сураштырган да жок. Бизге камакка ордер эмес, бизге Сооронбай Жээнбековду кетирүүгө аракет кылганга орден бериш керек надо будет. Анткени ал каякта? Ошол эле видовойстводо өсүп мынакей. Мейли Сооронбай Жээнбеков ошол учурда досун сатып элди карай өттү дейт. Но эл сактап калган жок да. Эл кубалап күчтү аны дегенчи. Анан сиз дагы өткөндө айттыңыз, бул ишти саясатташтыр. Атамбаев өзү саясат. Именно бул саясий иш. Сиз ушуга жакшылап внимание кылышыңыз керек. Бул саясий иш. Атамбаев өзү саясат. Биз ошого аралашып калган, мен болгону мыйзамдуулукту гана талап кылып барган мен ал жерге. Эч кандай чапкан эмесмин, тепкен эмесмин бирөөнү. Жалган пакадан 1,5 жыл түрмөдө отурдук. Бала акыраны көрбөй. Эртең бийлик алмашат. Бирок эртең ушул сот адилеттүү каралып, ушул коюлган айыптардын баары адилетсиз болуп, камакка кете турган болсок, бийлик алмашса, ушуну зачитывать эткен, кол койгон, ошол иштин баарын коркогон бүт сотрудниктин баары жоопко тартылат. Кой таш окуясы боюнча баса элим урматтуу акыл сөз.
etseniz ben çıkaram. Maqul. Oturunuz da. Анда мен bir ақылды сөзім айтып қояйын. Ойын албайын Бұл деп маңызды сөз. Қойташ оқиғасы бойынша жооп бере тұрған адамдар бұлар. Ошол учурда мыйзамды бузган. Сооронбай Жээнбеков, прокурор Жамшитов, Кашкар Жунушалиев жана Опунбаев биз эмес. Күнөөм мойнума албайм. Күнөөмдү мен бирөөнү да мойнума албайм. И мен далилдерди талап кылам. Рахмат. Ошол ойлы жетиштүү болчу азыр. Бардық айыптарды қойыпсыңар. Екелі айып қалып тұр ма қойылбаған. Бірі қыз зорлықта, екіншісі машинасында қалған. Бүт айып Қырғызстанда болған айып қойылған. Біріншіден мен Қойташта келтектің мен жесем. Оқысу мен жесем. Шалөлік болып мен жатсам, анан қайдағы спецназды мен сақпаттым, қайдағы оружие. Анан келіп Сооронбай Жээнбековті кетсін деп, бийлигин тартып аласың деп, қайдағы біз Қойташта келтекті жеп атсақ, атқылап атсақ, қайдағы бийликті басып аламыз. Сооронбай Жээнбековті кетсін деп, отставканы талап кылдым деп азыр мына айып коюп атасың. Туура, мен Сооронбайды эң биринчи мен Кыргызстанга айткам. Болбой кал бул Шагима Шалпыкты. Дагы да айтам, азыр муну кетсин деп айтам, азыр камалсын деп айтам. Мен сыймыктанам Сооронбайды кетсин деп айткан үчүн. А бийликти азыр ким басып алды? Биз басып алдык. Башкалар басып алдык. Мына ошолорду соттойсуң аны. Биздин бу жерде кандай тиешебиз бар? Азыр окуп аткан айыбыңардын баарын өзүңөр ишенген жоксуң. Урматтуу, сиз тем более ишенбейсиз, мен сизди билем. Өкмү сак, адилеттүү, акыйкатсыз сотсуз. Сиз ишенбейсиз, калган ким ишенет? Урматтуу сот, прокурорлор 3 жылдан бери окуп атат. Эми биз айтып коелу, мага 2 мүнөт деп коюңуз, бул эки эле эмес туруп. Кайдагы моюнума алам мен, эч кандай моюн албайм мен, эч соттолуучу башкарып отуруш керек болчу. Бул жерде Шагима Шалпык укасынын аркасынан отуруш керек болчу. Менин кандай тиешем бар берге? Туура, мени соттогон үчүн, мени Атамбаевди сатпаган үчүн соттодуңар. Мен сыймыктанам Атамбаев, дагы да колдой берем Атамбаевди. Ошол үчүн соттосоңор макул, мен анда бара берем. А калган айыптын баарын Шагима Шалпыктын моюнуна иликтирип ошону камагыла. Мен эч кандай тиешем да жок. Знать не знаю бул соттун атын. Канатбек Амангелдиевич, Осмоналиев. Урматтуу жапырылуулар туура эмес. Мойнуңа албайсыз.